Саламатсыңарбы урматтуу менин окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыз өзүбүздү өзүбүз тааный турган сабак деп айтсак болот. Мында аталарыбыз жөнүндө, ата бала жөнүндө. Кыргыздарда мына азыр бүгүнкү күндө жашоо жакшырган сайын өзүнүн бир огунан, нугунан кетип бараткандык байкалып атат. Мисалы үчүн азыр кичинекей балдардын баарын бөбөктөрүңөрдөн атаңдын аты ким, чоң атаң ким, таятаң ким десе аттарын биле албай калып атышат. Керек болсо эмне болуп иштеген, ким болуп иштеген деген суроолорду да билбей калып атышат. Мына ошол суунун башатын тазала дегендей, кыргыздарда жет атасын билген абдан маанилүү болгон. Жет атасын билген бала атасы эч качан ууру кылбаган, жаман ишке барбаган, таза жашаган жашоосу билген үчүн жет атасын шаар айткан экен. Анын үстүнө жет атасын билген бул тукум курут болуп кетпес үчүн, тукуму таза болуш үчүн, өзүнүн туугандарына үйлөнүп, туугандарынын кызын алып албаш үчүн дагы жет атаны билген экен. Эми баштайлы. Ата, атанын атасы чоң ата, анын атасын бабам, анын атасын бубам, анын атасын кубарым, анын атасы жотоң, анын атасы жетинчи, жетең дейт. Мына жетесиз эл кул болот дейт. Эгерде өзүнүн жет атасын билбесе, өзүнүн тарыхын билбесе, өзүнүн башатын билбесе, башка бирөөгө көз каранды болот деген сөз ушундан келип чыккан. Андан сырткары муундарды, урпактарды санап келүү дагы азыр жетиге чейин санап кетип атышат, бул майдаланып кеткендикти билдирип атат. Өзүнүн муунун санап бергенде 4 эле муунга чейин айтылат. Баласы, небереси, чөбөрөсү, кыбырасы. Кандай болгон күндө дагы кыргыздарга жет атасын билүү абдан маанилүү балдар. Бабаларыбыз жет атасын мыкты билип, канын таза сактаган үчүн акылмандар, данышмандар, баатырлар болушкан. Эне тилин, мекенин сүйгөн ата уулдары, ата уулдар чыккан. Жет атаны билүү баарыбызга аманат.